пробага алынган. Пробага алынган эмес, эчтеке алынган эмес. А бул Панфиловдон алган 3 кишиден. Үйдөн биз укканыбыз да, а так биздин үйдөн эчтеке алган эмес. Например, мен огурцка карчыгы менен помидор тиксем чыкпайт. Кичине гүлдөйт болду, андан эчтеке түбүндө эчтеке жок. Булар кандай алат дагы пробага алып кетчи дагы баары чики баары собственный жакшынакай келип калат да. Санэптемтация канча жол келди, канча жол текшерди, жакшынакай болду, результат сонун болду деп берип коюшат. Бул такыр. Кечке мал мына көзү мен көйүнчө эле могу эмеде койлардачы. Аткенсе мага баш керек, движение кылыш керек да, мына көздөрүм ачышып кетет. А эртең менен турганга мен возможно эртең менен эрте тура албайм. А негизи эртең менен эрте чачырап мындай жыптары келет дейт, просто өзүм мына көп эмете албайм да, өзүм да. Абадан ушундай болуп атат. биз кышта турабыз. Абадан ушундай болот да. 6:30 турабыз. Демалганга невозможно. Сигарета постоянно уже кычкырып жыт болуп турат ишке чыкканда, кайра үйгө киресиз. Терезени ача албайбыз. Жайында аябай ысык болгондо эмне форчка атыш керек да. Түнкүсүн ачсак кычкырып жыт келет, демала албайбыз. Кадимкидей демала албайбыз, кайра жабабыз. А үйдүн ичи ысык. Ушундай кыйналабыз да, ай сайын кыйналабыз. Эч тачсаңа сасык жыт келет, э? Сасык кадимкидей сасык. Анекин жытын уже билип эле калды. Эл жаткыча ошондой жыт болуп МЧСти чыкканбыз, райондон МЧС келип, айыл өкмөтүнөн да кишилер келген, анын баары тең келип туруп, актысы көптөгөн кишилердин катышуусундачы эч кандай жыйынтык жок до сих пор ошо аммиак уланып жатабыз. 1-2 жолу жакшы эле кечке болгон. Эмени чыктырганбыз, МЧСти чыктырганбыз. Биринчисинде алар киргизбей койгон, ал канча жыл мурун болчу, эшигин жаап алышыптыр. А кийинкисинде болсо эчтеке болгон жок, баары соктон жаскан деп болду, результат чыгарышкан жок. Но постоянно түнкүсүн булар чыгарышат, аммиактычы. Из газеты вы фотографировали вот такие помидоры, все черные, все. И нисколько, куда только мы уже не ходили. Девчонки бегали, нам-то только... Чуть-чуть растет помидор, потом вообще не растет. Да не то, не то помидоры, а малина стала вот так вот сворачиваться. И картошка уже там картошка чернеет. Сейчас наша пенсия уже попробуй жить, 3400 долларов. Дышать нечем. Да. Канализация жок бизде. Бизде жок. А булардыкы бар да канализация? Объектта бар. Бар. Даже буларга чейин биз жакка мисалы үчүн газ. А бизде жок андай. Буларды келтиргенден газды биз жакка тартырбай койгон. Жок, шынайын эле элдин канализациясына кошулган. Канализация жасаган эмес булар. Мынакей анары квартальный билет кандай канализация ошол айтты. Канализацияны мындай элдикине кошуп алып, элдики менен батышпай суу, батпай напряжение көп болуп, далай ылдыйкын үйлөрдү каптаган жылдар болгон. Мынакей анарчыга келсе, келип жооп берчи, бул кандай канализациялар кандай толуп аткан дедим. Баягы 84 жаштагы кемпирдин канализациясын толтуруп, аябай үйүн каптаган канализацияны элге кошуп. Учурашпайт го. Мынакей квартальный, мынакей. Канализацияны элге кошуп алган, потому что канализация мындай предприятияныкы отдельно болуш керек. Отдельно дегенде, потому что техническая вода, бул жанакы холодильникте охлаждать кеткен, ошону сууну кал эмеге жиберип, канализацияны кемпирдин, эки кемпирдин үйүн эле капитет салды, боксок менен. Мынакей азыр, короче, вот азыр аялы айтып кетти го, что ее эметип атат деп. Как она сказала, в огороде эмес. Аркадий Шин, булардын эң чоңу ошол. Жок, мен айтпайм. Сиз айтпайсыз. Бул жерде Антон Шин деген бар. Бул неги? Ал иниси болуш керек, Аркадий. Көпчүлүгү Будёновкада жашаган кореец киши. Азыр болсо 60-тан ашып калды. Койдурсаңар. Красный речкадабы? Анан ушундай условия менен алып берди. Бул жерден мен деген участок алам, производствону иштетем, бул жерге Красный речканын кишилерин, жердештеримди иштетем деген условия менен алып келип, муну куруп баштады. 2000-жылы, 2005-жылы ишке кирди бул. Андан кийин жагында Антону уже келбей калды, Антон Шины. Антон эмес, Аркадий Шин. Атасы, баласы Аркадий келди. Баласы Аркадий келип иштетип аткан. Азыр болсо эми аны күйөө баласын өткөрүп беришти булар. Антон Шындын кызыны По-моему, городскойду болуш керек. Ал Роман Шын. Ошо менен эч кандай тиешеси барбы? По-моему, бар, ал дядясы укамыз. Крыша у него Роман Шин, который сидит казинонун барын кармаган. Болбосо бул каяктагы. Анан биз деген слух укамыз балдар мондай. Но это не проверено, бирок проверьте өзүңөр.